Өлкөдөгү бир катар мектептерге көрүнүктүү ишмерлердин ысымдары ыйгарылат. Бүгүн 16 июлда министрлер кабинетине караштуу өлкөнүн көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө сактоо боюнча комиссиясынын кезектеги жыйыны өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Жыйындын жүрүшүндө 20дан ашык маселе каралганын өкмөттөн билдиришти. Комиссиянын чечими менен бир катар мектептерге жана бир баштапкы кесиптик билим берүү мекемесине Касым Тыныстанов, Иманал Айдарбеков, Исхак Разаков, Абсамат Масалиев, Алы Токомбаев, Саякбай Каралаев, Кусейин Карасаев, Чыңгыз Айтматов жана башка ишмерлердин ысымдары ыйгаруу жактырылды. Алмазбек Атамбаевдин кызы жолдошу менен ажырашканын билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөнүн билдирди. Эркек кишинин каражатына жашаган аял болуу жаман эмес. Мага туулган күнүмдө гүлдү өз акчам алып бергени жаман, күлкүлүү угулат А мен болсо нормалдуу эле го, ал жакшы киши, эң негизгиси сүйүү деп ойлочумун. Көп жылдан бери бардык финансылык жоопкерчилик менин мойнумда болчу. Эки баланын 8 жана 6,5 жаш. Жашоо шартын камсыз кылчумун. Дайыма стресс абалда иштеп жүрчүмүн. Ал эми мага жардам берүүнү суранганымда жооп беришүү эмес, же куруу убада менен жоопсуз калчу. 4-5 айдын ичинде болгону $200 заказ кылып коюп, анан кайра эле жарыш оюндарын ойнойт. YouTube көрөт, себеби бала бакчаны, мектепти, тамак ашты, кабыл тилектерди, майрамдарды жана дагы көп нерсени Алия төлөйт да. Акырында ажырашуу тууралуу документтерди алдым. Куттуктасаңар болот. Ушуга жетүү үчүн көп убакыт керек болду деп жазды Шагиева. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин кызы сүрөтчү Алия Шагиева 2016 жылдын август айында программист Константин Рязановго турмушка чыккан. Алардын бир уулу жана кызы бар экени белгилүү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жалал-Абадда жоокери өз өмүрүн кыйды. Жалал-Абадда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын көзөт жана коштоо департаментинин аскердик милдетин өтөп жаткан жоокери өз жанын кыйды. Бул маалыматты бүгүн 16 июлда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тастыктады. Жамп маркумдун өлүмүнүн себебин тактоо үчүн териштирүү иштери аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. Садыр Жапаров бир катар аткаминерлер кармалгандан кийин билдирүү жасады. Өлкө башчысы Садыр Жапаров мамлекеттин казынасына зыян келтирген мамлекеттик кызматкерлер жазасыз калбастыгын билдирди. Мамлекеттин акчасына кол салган бир дагы чиновник кеч болсо да жазасыз калбайт. Ошондуктан азыртан оңолгула. Биздин убагыбызда мамлекеттин акчасын уурдоо деген болбош керек деп жазды ал Facebook баракчасына. Президенттин кайрылуусунун алдында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарынын бир катар жерлерин кыдырып, бир нече аткаминерди карматты. Алар парк салууда, мамлекеттин жерин колдонууда, өлкө казынасына зыян келтирген деп шектелүүдө. Булак Суберкежи. Ташиев алдыдагы шайлоолорго катышпастыгын билдирди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев алдыдагы президенттик жана парламенттик шайлоолорго катышпастыгын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 16 июлда Бишкектин Новопавловка айыл өкмөтүнө барган учурда билдирди. Атайын кызматтын башчысы анын аткарып жаткан иштерин шайлоого даярдык көрүү аракети катары ысбаттагандар бар экенин белгиледи. Мен бул жерге жөн эле бирөөгө көрүнөйүн деп келгеним жок. Президентибиздин тапшырмасын аткарайын деп жүрөм. Анан кээ бирлер шайлоого даярданып жатат деп айтып жатышат. Мен дагы бир жолу кайталайын, мага эч кандай шайлоонун кереги жок, деди ал. Ташиев ошондой эле аталган айыл өкмөтүндөгү сейил бактын сапатсыз курулганына байланыштуу айыл өкмөттүн башчысын жана бир катар кызматкерлерди камакка алууну буйруду. Эске салсак, былтыр 17 декабрда Камчыбек Ташиев маалымат жыйын өткөрүп, президенттик шайлоого барбай турганын айткан.
Бишкек-Ош унаа жолунда унаалар дрон менен көзөмөлдөнүп жатат. Бишкек-Ош жана Бишкек-Нарын-Торугат айланма унаа жолунда айдоочуларга дрон менен байкоо жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Чүй облустук жол милициясы бүгүн 16-июлда билдирди. Бул иш-аракеттер жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо максатында ишке ашырылууда. Анын алкагында жол эрежесин одоно бузуп, карама-каршы тилкеге чыгып айдаган айдоочуларга укук бузуулар кодексине ылайык протоколдор түзүлүп берилүүдө. Чүй ЖККБ жол эрежелерин сактоого чакырат. Чоң кызматка коюп алыптырбыз. Ташиев Бишкектин мэрин тилдеп, анын кадрын камакка алдырды. Бүгүн 16-июлда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Бишкектин пригородный айыл өкмөтүндөгү паркты көрүп чыгып, сейил бакты салууда коррупциялык иштер орун алганын айтты. Атайын кызматтын башчысы парк салынып жаткан учурда Бакыт Шеримбеков айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганын, азыр ал мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору экенин белгилеп, коррупциялык ишке барган адамды кызматка дайындаган үчүн кала башчысы Айбек Жуншалиевди тилдеди. 3 жолу тендер өткөрүп, акчасын өзүнө ыйгарып алган. Курулушчулар биз акчаны алган жокпуз деп көрсөтмө беришти. Азыр болсо парктын акыбалы бул. А сиз болсо бул кишини алып келип, чоң кызматка коюп алыптырсыз. Демек кадыр тандоодо сиздин тажрыйбаңыз жок. Мындай адамдар камалышы керек. Парк боюнча 2 кылмыш иши козголуп, бардыгы аныкталды, деди ал. Жуншалиев анын мындай ишке барганы тууралуу кабары болбогонун айтты. Чирип сасып кеткен белгилүү моделдин сөөгү батирден табылды. Пакистандык белгилүү актриса, модель, сүрөтчү Хумайра Асгар Алинин сөөгү Карачи шаарындагы үйүндө табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Arab News баамдагандай, моделдин сөөгү табылганга чейин кеминде 9 ай бою үйдө жаткан. Батирден чыккан жагымсыз жыттан улам полиция кызматкерлери жана сот аткаруучулар кулпуланган батирге кирип, анын денесин чирип калган абалда табышкан. Полициянын маалыматы боюнча бардык эшик терезелер, анын ичинде балконда ичинен бекитилип, жансыз денеде эч кандай зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Кызды ижарага алынган батирди бошотуусун талап кылып келген сот аткаруучулар аныкташкан. Кыздын үй бүлөсү сөөктү алып кетүүдөн баш тартышкан. Өлүмүнүн себеби маалымат каражаттарында көрсөтүлгөн эмес. Маркумду акыркы сапарга узатуу аземи жакан чөйрөдө өткөн. Актриса 1992 жылы 10 октябрда Лахор шаарында төрөлгөн. Ал улуттук искусство колледжинде жана Пенджаб университетинин көркөм өнөр жана дизайн колледжинде сүрөт жана скульптура боюнча билим алган. Хумайра Аскар чыгармачылыгын Рафи Пир театрында студент кезинен баштаган. Кийинчерээк ал мода дүйнөсүнө киришкен. ТВга жана киного өткөнгө чейин бир нече жыл ири бренддердин модели болгон.